21 кылым технологиянын өнүп өрчүгөн заманы. Ошол эле учурда базар экономикасы да бир ордунда турбай тынымсыз илгерилеп жатат. Бул шарттарда өсүп келе жаткан келечек муун чечкиндүү, акылдуу, билимдүү, ошол эле учурда өзүнө ишенимдүү болушу абзел. Бирок кантип? Ар бир баланын чоңойгон үй-бүлөсү, өсүү шарттары бөлөк. Бул учурда балага акыл жана руханий көмөк биринчи орунда турат. Эң биринчи бул баланын стержине көңүл буруш керек, фундаментине көңүл буруш керек. Себеби биз канчалык аракет кылып баланы ээлеген сайын фундамент жок болсо, бала өзүн жоготушу мүмкүн. Ата-эне дайыма эле жанында боло бербейт. Ошол үгүттөп, ошол сен сага мотивация берип аткан ата-эне бир күн жаныңда болбой калса, бала өзүн жоготушу мүмкүн. Ошон үчүн эң биринчи баладагы фундаментти калыптандырыш керек. Туура айтып атасыз. Азыркы учурда рынок экономикасында, рынок шарттарында адамдын рынок атандаштыкка туруштук бере турган специалист болуш үчүн, коомго керектүү жаран болуш үчүн бул өтө кыйын. Себеби көп тармактын ээси болуш керек, көп багытка аракет кылып үйрөнүш керексиң. Ал деген нерсе балаңын шыгына жараша, баланын кызыгуусуна жараша балаңды үгүттөш керексиң. Жана балаңды сөзсүз түрдө дисциплинага тарбиялаш керексиң. Себеби ошол дисциплина, ошол үгүттөө баланын ыгына, баланын жөндөмдүүлүгүнө жараша сенин көз карашың, сенин үгүттөп аракетиң анын эртеңки күнкү жыргалчылыгы болуп эсептелет да. Психологияда өзүнө өзү ишенүү адамдын мүмкүнчүлүктөрүн реалдуу баалап, кыйынчылыктардан коркпой аракет кылуусу, бала аракет кылганда сен кыла аласың деп дем берүү, каталар үчүн урушпай түшүндүрүү, бул баланын ички ишенимин бекемдейт. Балага айтып түшүндүрүш керек, бул жашоодо сен сөзсүз түрдө атаандаштыкка туруштук бере турган жашоого келип атасың, сен сөзсүз түрдө өзүңүн үстүңөн иштеш керексиң. Себеби ата-эне өзү жетишпей калган учурлар өтө көп болот да. Ал учурда ата-эненин айткан ой пикирин угуп, анын айтканын күтпөстөн бала өзү реакция берип, өз аракетине турган деңгээлге жеткириш керексиң. Ал деген нерсе ошол баланы туура дисциплинага үйрөтүү, туура багытка үндөө жана баланын кызыгуусуна жараша багытка буруу. Себеби көпчүлүк учурда бала башка нерсеге кызыгат, ата-эне өзүнүн аткарылбай калган максаттарына баланы бурат да. Өзү аткара албай калган, бирок баласы аткарыш керек. Мына ошондо канаттанат ата-эне. Мына ошондо да баланын нугун бузуп коебуз дагы, баланын кызыгуусу бузулат дагы, рынок жашоосунда атаандаштыкка туруштук бере турган адам болуп тарбияланбай калат да. Кээ бир учурда чоң адамдарда да өзүнө ишенбөөчүлүк болот. Бул учурда өзүңдү таануу, күчтүү жана алсыз жактарыңды билүү, өзүнүн үстүндө аз-аздан бирок токтоосуз иштеп, жеке көндүмдөрдү калыптандыруу керек. Мисалга айтканда, Японияда мектептерде, бала бакчаларда атайын пол жугуч уборщицалар жок. Ар бир баланын өзүнө ошону жудуртат. Кытайда деле балдарды бала бакчада тамакты кантип жасаганга үйрөтөт. Кичинекей бала бакчада менин балам ушуну жасабай атат, мен айтканымды укпай атат деп. Бирок ага ата-эне күнөөлүү. Себеби ата-эне ошону жаш кезинде үгүттөгөн эмес, өзүнө жасаткан эмес. Ал ата-эне баланы аяп, чоңойгондо өзү үйрөнүп алат деп, аны бош койгондагы бала кантип үйрөнөт? Эгер ага жасатканды үйрөтпөсө. Өзүнө ишенген адам катадан коркпойт, өзүнчө жоопкерчилик алат, максатына жетүүгө аракет кылат. Бул сапат туура тарбия, колдоо жана түшүнүү аркылуу калыптанат.